3000ден ашуун калк жашаган Шагым айылында быйыл 1,5 чакырым 700 метр жол асфальтталды. Касамиң долбоорунун жардамында жолдун 1 чакырымы оңдолуп 4 миллион каражат сарпталган. Ал эми калган 700 метрине жергиликтүү тургундардын салымы менен жасалды. Бул үчүн жалпы 44 үй бүлө 25 000 сомдон чогултуп, алар баскан ылай жол асфальтталды. Жолубуз асфальт болду. Мынау элдин күчү менен тротуарды бүтүрүп атабыз. 2-3 күндөн кийин аркы өзү өтүп кетебиз, Кудай кааласа. Кышка чейин бүтүрөлү деген ниеттебиз, ойдобуз. Учурда жолдун эки тарабында тротуар жана арык курулууда. Курулуш иштерин жергиликтүү эл өздөрү ашар жолу менен көмөктөшүп, жалпы 50ден ашуун адам нөөмөт менен иштөөдө. Жолубуздун чекесине асфальт бузулбаш үчүн 1 километр 700 лотокту кол күчү менен куйдук. Онун сырткары дагы азыр ушул күндө мына көзүңүздөр көрүп атат, тротуарыбызды дагы кол күчү менен куюп атабыз. Бүгүнкү күндө бизде şu 45 үйдü 15 үйден кылып бөлгөнбүз. Ар бир 15 үйден şu лотокту дагы 500 метрде 700 үй 500 метрден бөлдүк. Ошентип бөлүп иштетип атабыз. Өзгөн районунун Куршабай айыл аймагында буга чейин ички жолдорго көңүл бурулбай келген. Быйылкы жылы 3,5 чакырым ички жол оңдолуп, асфальт төшөө пландалган. Учурда анын 2,5 чакырымы бүтүп пайдаланууга берилген. Бөлүнгөн акча каражаты 7 миллион 200 болгон болсо, ушунун 3 миллион каражаты өзгөнтүр фонд тарабынан, ал эми 4 миллион 200 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан. Жаныбек көчөсүнө 6 миллион акча каражаты бөлүнгөн болсо, ошонун 3 миллион өзгөнтүр фонд тарабынан, калган акча каражаты Кушап айыл өкмөтү тарабынан бөлүнүп берилип атат. Айылдарда ички жолдорду оңдоп, жергиликтүү элге шарт түзүүгө соңку жылдары жакшы көңүл бурулууда. Өзгөн районунда быйылкы жылы 13 чакырым жол оңдолуп асфальтталды. Самара Асанова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.